Кара Суу районунун Катта Талдык айыл өкмөтүнүн Башбулак айылында 1984 жылы 3 кабаттуу имарат курулуп ишке берилген. 2000 кесиптик лицей болгон, номер 64. Бирок 2020 жылы ковид пандемиясында ал толук кандуу оорукана болуп, республикалык бюджеттен каржыланып, ремонт болуп иштеген. Ковид бүткөндөн кийин азыр жабылып турат. Даяр здания турат. Ошону саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылып, биргеликте барып көрсөк, ошону эл пайдаланса, ал жерде жалпы 30 миңге жакын калк жашайт. Шаардан алыстыгы бир топ алыс. Бир тармагы тоолуу район болуп кетет. Тоолуу аймак болуп кетет. Ошон үчүн даяр турган зданияны же саламаттыкты сактоо министрлигине өткөрүп, же билим берүү министрлигине өткөзүп, бир тараптуу иштетсек жакшы болот. Бирок элдин көпчүлүк талабы ал жерде ошол больница катары иштетсек деген талаптар бар. Себеби буга чейин каржыланып, ремонт болуп, жалпы жабдыктар менен жабдылган. Алмаз Акунжанович, ошону өз көзөмөлүңүзгө алып, ага дагы бир протоколдук тапшырма берип, ошону бир жаңсыл чечип койсок жакшы болот эле. Рахмат чоң.